Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн цензурасыз сөз кыла турган тема бул органдарды алмаштыруу. Тагыраагы ошол эле боор, бөйрөктү Кыргызстанда алмаштырууга эмне тоскоолдук болот? Жана бизде ооруган ошол боорун алмаштырам, бөйрөгүн алмаштырам деген жарандарыбыз чет мамлекетке барып, ошол эле Турцияга же Индияга барып боорун алмаштыра турган болсо, бөйрөгүн алмаштыра турган болсо, канча каражат кетет? Жана ушул эле операцияны бизде эмне үчүн жасаганга мүмкүн эмес? Ушунун тегерегинде сөз болот. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Эрк биримдиги коомдук бирикмесинин жетекчиси Канымбү Карабаева. Сиздин өзүңүздүн жеке фамилиятыңызга же болбосо жеке инсандык дараметиңизге кайрыла турган болсок, бир топ айырмачылыктар бар да. Мисалы, ошол эле маалда жакын арада депутаттыгыңызды койдуңуз, азыркы учурда партиялардын биринде тизмеде турасыз. Экинчи жагынан сиз кайрымдуулук менен иштеп келген адамсыз. Дагы тереңирээк түшө турган болсок, ошо сиздин биографияңызга бул юрист катары дагы тааныйбыз. Ошол эле сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү болчусуз. 2014-жылы ала турган болсок, анан азыркы этапта негизги басымды сиз кайрымдуулукка коюп атасыз. Башкача айтканда баш оту менен кайрымдуулукка кирип атасыз. Себеби эмне болуп атат? Анткени буга чейинки ошол эле көпчүлүктөр жете албаган карьералык ийгиликтер деп коелу болуп келген, анан кийин эле багытыңызды өзгөртүп атасыз. Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат ушинтип бизди эфирге чакырып, анан ошол элге жетпей аткан ой пикирлерибизди сиздер аркылуу жеткизгенге мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Аныңыздарга рахмат. Эми мен өзүмдүн кесибим юрист. Өзүңүз эле азыр сурап кетпедиңизби? Чынында эле мен ошол эки чакырылыштын соттор тандоо кеңешинин мүчөсү да болуп отурганмын. Анан эми азыркы убактагы ушул кайрымдуулук иши боюнча сурап кетсеңиз, мындай да эми ар бир адам өзүнүн алдына койгон максатына өзүнүн ар бир кесибин тандап алат. Анан ошол кесип боюнча эле мен баратканмын. Анан 2017-жылы менде ушул турмушка болгон аябай чоң көз карашым өзгөрүлдү. Себеби дегенде баягы бизге жаратканымдын сыноосу деп коет экен. Жаратканымдын сыноосуна кабылып, мен аябай катуу ооруп, анан көп жыл төшөктө жаттым. Анан Индия мамлекетине барып, ошол боорумду алмаштырып келдим да. Анан ошол боорумду алмаштырып чыккан кезимде чыксам, ошол коридордо аябай көп кыргыздар жүрүшүптүр да. Пересадкадан кийинки ошол ооруган, операция болгондор, операция боло элек аябай оор акыбалда кыргыздарды көрдүм. Анан ошол кыргыздардын арасында бирөөсү мен болчумун. Анан ошондо мен аябай бир ошол жүрөгүмдү ушундай бир оорутту. Эмне үчүн кыргыздар ушунчалык көп ооруп болгондо да ошол гепатит оорусу, боордун ар кандай оорулары менен келип, анан ушул Кыргызстанда жанагындай бир мусапыр болуп, чет мамлекетте ушул пересадканы жасатып жүрөбүз. Анан деген ойлор келди. Анан ал жерге бүт эле кыйналган ошо элдин акча топтоп, үй жайын сатып кыйналып барган жарандарды көрөсүң да, эч бир адам мындай жыргап барган эмес да. Анан ошондо мен өзүмө сөз бергенмин, ушунчалык Алла Таала мага ден соолук берди. Мен жакшы болуп, бутума туруп калсам, ошол Кыргыз мамлекетиме барганда ошол трансплантация органов, ошол именно печень боюнча, анан ошол оорунун алдын алуу боюнча, анан биздин ошол мамлекетибиздеги ошол медицина тармагында ошол именно оор операцияларды жасоочу, ошол операцияларды жасоочу практикасы, трансплантация практикасы бизде жок экен. Ушул маселени көтөрүп, ушул элдин алдын алып, ушул гепатит оорусун кандай жолдор менен токтотобуз, ушул трансплантация органов практикасын биздин Кыргызстанга алып келсек деген тилек ой максаттарды койдум. Анан ошол ооруну башымдан өткөргөндөн кийин ушул өзүмдүн кесибиме болгон көз карашым, турмушка болгон өзүмө койгон талаптарым түп тамыры менен өзгөрүлүп кетти. Эми мисалы жогоруда айтып атпайсызбы, чет мамлекетке барып ошол органдарды алмаштыруу процессин баштан өткөрдүңүз. Мындайча айтканда тажрыйба бар. Анан кийин азыркы тапта бул жакка келип кайрымдуулук менен иштеп атасыз. Жогоруда айтылгандай ошол органдарды алмаштыруудагы маселелерди, биздеги маселелерди тереңине билип калдыңыз. Эмне себептен чындап эле биз өзүбүз операция жасай албайбыз? Кадрлар жетишсиз же дагы бир экинчи, үчүнчү маселелер барбы? Мындай да, бул трансплантация, органдарды трансплантациялоо мыйзамы 2000-жылы ошол президентибиз Акаев иштеп турган, Аскар Акаевич иштеп турган кезинде бул мыйзам иштелип чыккан. Бирок толук кандуу кабыл алынган эмес. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол бөйрөктү алмаштыруу боюнча
ал деле толук кандуу иштебей атат. Себеби дегенде бизде адистер жетпейт. Ал эми боорду алмаштыруу боюнча бизде такыр иштебей келет. Ал боорду алмаштыруу боюнча бизде 5-чи чакырылыштагы депутаттар мыйзамдын иштеп кетишин толук кандуу кабыл албай коюшкан. Анан экинчиден ошол трансплантация оор операцияда аны жасаш үчүн бизге заманбап медициналык жабдыктар керек. Ал менен биздин мамлекет ошол саламаттыкты сактоо тармагыбызга акча бөлүп, анан ошол мамлекеттик заманбап аппаратураларды алып келип, ошол медициналык жабдыктарды алып келип, анан кийин биздин ошол бизде дагы күчтүү врачтар көп, адистер көп. Ошол биздин врачтарыбызды чет мамлекетке апарып окутуп, баягындай практика алмаштырып, обмен опытом деп коет го, практика алмаштырып, анан бизде атайын ошондой институт ачылып, анан ишке берилиш керек. Бул бизде органдарды трансплантациялоо жана ушул именно гепатит оорусу менен ооруп аткандардыгы ушул маселе бизде мамлекеттик программа болуп иштелип чыгыш керек. А бүгүнкү күндө ушул именно гепатит боор оорулары боюнча ооруган маселе бул биздин мамлекетте аябай эле алсыз да, толук кандуу каралбайт. Ошондуктан бизде гепатит көп болуп атат. Күн эле көчөдө массалык маалымат каражатында, блогерлердин ошо сайттарында жардам сурап эле чет мамлекетке боорумду алмаштырам деген жарандар аябай көбөйүп кетти. Ошо бизде салкын көз караш болуп, толук кандуу медициналык бизде кароо жок жарандарыбызда. Ошондуктан бул оору аябай көбөйүп атат бизде. Сиз да жогоруда айтып атасыздар, ошол мыйзам толук иштелип чыккан эмес деп. Эми кандай мыйзам керек? Буга дагы өзүнчө бир атайын бир жол жоболору барбы? Мисалы ошол боорумду алмаштырам деген адам эгерде барып дарыканага, ооруканага барып жата турган болсо, анын боорун алмаштырыш үчүн кандай тоскоолдуктар бар? Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде тоскоолдуктар депутаттарда ошондо бир түшүнүктөр болгондо, бул органдарды алмаштырууну жасасак бизде деген органдар сатыла баштайт депчи. Орган сатыла баштайт деп. Өзү негизи эле бул трансплантация, органдарды трансплантациялоо деген азыр бул бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө бул деген аябай чоң черный бизнес деп коет, кара бизнеске айланган да. Бул өтө чоң бизнеске айланган. Себеби дегенде Индия бул чет мамлекеттерде жасалат, ошол эле адамдарды, ортомчу адамдар алып барып, ошонун адамдардын үстүнөн да бизнес кылган коомдор, уюмдар бар. Алардын атын атабай эле коеюн. Дени сак адамдын органдарын алып сатуу болуп калат экен ошондо. Ошон үчүн бизде баягы толук кандуу иштебей, ошол бизде мыйзамды кабыл алышкан эмес. Ал эми трансплантация деген бул мындай көрүнгөн эле адамдын же бир труптун органын эле салып кое турган орган эмес. Бул жерде бир тууганы болуш керек. Жакын туугандары, өзүнүн балдары болуш керек. Анан генетический анализдер тапшырат ал жерде. Бир канча комиссиядан өтүшөт. Анализдерди каны туура келиш керек. Анын жакын туугандары болуш керек. Себеби дегенде ал талаптардын баары аткарылбаса, баягы алмаштырылган орган бул отторжение берип иштебей да коюшу мүмкүн. Ошондуктан баягындай түшүнүктөн биз азыр алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ушул чукул маселе болуп турат да, ушул трансплантацияны бизге алып келиш керек депчи. Мен бүгүн депутаттарга кирип дагы ошол мыйзамды толук иштеп, ушул пересадка органды именно печень боюнча кабыл алып, карап, ошол акчаны бөлүп, бизге ушул органды трансплантация боюнча больницаларды ачкыла, чет мамлекеттен врачтарды алып келели, окутайлы өзүбүздүкүлөрдүн деп, ушул маселе бул муну эми айтып отурсам азыр убакыттар өтө чоң мамлекеттик программа болуш керек. Мамлекеттик программа иштелип чыгып, ошонун ичинде мамлекет түздөн түз иштеш керек. Кандайдыр бир баягындай коомдук уюмдар эмес, же бир грантты бирөөдөн алып, же бөлүп берип эмес, муну мамлекет ошол даректүү ушул багытка акчаны бөлүп, ошону мамлекет өзү көзөмөлдөп, түздөн түз биздин саламаттыкты сактоо министрлиги өздөрү көзөмөлдөп ушул трансплантацияны өнүктүрсө болот. Демек, мисалы жогоруда бизде коомчулук ошол эле жогорку кеңеште айталы, же болбосо карапайым элде айталы, баягыдай эгерде биз органды алмаштырууга уруксат бере турган болсок, дени сак адамды түрдүү ыкма менен алдаппы, коркутуппу, өлтүрүппү, органдарын алып экинчи бир адамга сатат деген нерседен алыс болушубуз керек экен да. Сөзсүз түрдө мындай да, мисалы пересадка жасалып атканда азыркы күндө биздин ушул эң бир жарандарыбыздын кыйналганы ушунда болуп атат. Мына жакында эле 3 күн болуп калды. Ушул биздин коом аркылуу жардам көрсөтүп кеткен адамдарыбызды операция кылгандан Индиянын комиссиясы артка кайтарып салды да, отказ берип салышты. Себеби дегенде мындай да, баягы аталаш туугандарың болуш керек.
жакын туугандарың болуш керек. Булардын эми элестетсеңиз чоң аталарынын документтерин сураганда бир жерде мисалы Сапарбек болуп калган, бир жерде Сапарбай болуп калган. Мисалы ошол эле операция биздин Кыргызстанда жасалса, ошол архивдик документтерди биздин адистер өзүбүздүн Кыргызстан мамлекети түшүнөт. Ал эми бул маселени ошол эле Сапарбек менен Сапарбай деген эле ошол эки эле бир үч тамганын негизинен эле ошону отказ берип коюшту да. Бул донор мындайча айтканда күмөндүү деп. Донор күмөндүү, бул акчага эле сатылынып келинген. Бул документтер жасалма документтер деген мааниде алардыкыны четке какты. Бүгүнкү күндө ал кызыбыз аябай оор. Индияда жатат операция жасалбай. Ага окшогон көрүнүштөр канча бизде ал жакка барып операция жасалбай, документтери кайтып келип, же болбосо документтерини толуктап күткүчөктө адамдар жашабай өтүп кетип атышат. Оор акыбалда барат да ал жакта. Ошол органдарды алмаштырууда ошол эле боорду ала турган болсок, бизде ошол боор оорулары менен көбүнчө Индияга барышат экен. Орточо эсеп менен канча акчага коротулат? Орточо эсеп менен мисалы азыркы күндө мен дагы эле кайталап өтүп кетем. Ортомчулар бар бизде дагы. Ортомчулар бар. Бир коом бар 26 000 менен апарат, бир коом бар 25 000 менен апарат. Бирөөлөр бар вообще кымбат менен алып баратында. Кымбат баалар менен алып барышат да. Азыр мисалы биздин коом менен иштеп, биз ошол врачтарга суранып, кирип, жүрүп, бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшүлдү, операциянын баасыны 23-кө түшүрдүк. Бул дарылануу өзү эле. Бул ошол операцияга кирип аткан пакет деп коет. Ошол пакеттин ичинде донордон ошол пересадка болгондон кийин 21 күн ошол пакеттин ичинде деп коет. Ошол больной, ошол реципиент деп коет. Ошол 21 күн жатат. Ошонун ичинде пересадка, эки адамдын пересадкасы донор менен тиги боорду берип аткан менен боорду кабыл алып аткан. Ошонун ичинде 21 күндүк дары дармеге кирет. Реабилитациясы жашаганы ошол больницанын ичинде 3 маал тамагы менен кирет. Бирок донор ошол баягы өзүнүн состояниясына жараша ал бат эле чыгып кетет. Бул жерде көбүнчө ошол баягы алмаштырылган органды көбүрөөк карашат, отторжение берип кетпесин деп. Ошон үчүн 21 күн деп коет. Ал эми 21 күндөн кийин кандайдыр бир ден соолугунда кандайдыр бир оорулары пайда болуп калса, себеби дегенде бул целый орган бүтүн алмаштырып атат. Адамды система орнун үзгүлтүккө учурап атат. Ал деген боор калыбына келип иштеп кеткенче адамда ар кандай эски оорулар болуп калса да чыгып калышы мүмкүн. Андай оорулар чыгып калса, ал пакеттин акчасына кирбейт. Аны өзүнчө дарылашат. Эми элестетсеңиз канча кымбат дары. Кымбат болуп атат пакетчи. Азыр эми ошондо элестетиңиз, бир кишинин эле барып келиши $1000 ашык болуп атат. Бүгүнкү күндө бизде ошол түз рейстер ачылбай, $420 бүгүнкү күндө бир эле тарабы ушундай билет болуп атат да. Анан ошол биз мамлекет башчыларына да ошол биз кайрылып жазып атабыз каттарды. Ошол бир айына 2 жолу болсо деле ошо түз рейс каттатып койсо, оорукчандарыбыз кыйналбайт эле. Пересадкадан кийин бизде врачтар толук кандуу иштебейт да, бизде врачтар жоктугуна байланыштуу. Бул жакта жүрүп баягы врачтардын көзөмөлү болбой, бир жараныбыз ооруп, кайра пересадкадан кийин 1 жыл болуп болбостон мына 5 күнү Индияга жеткенде кеч болуп калыптыр. Стенд коебуз дешти эле, стендке да жетпей, ошол аял барып 5 күн өтүп кетти. Эми прямой рейс 10 күнү болот экен. Сөөктү кармап, үй бүлөсү менен ыйлап жатышат. Эртең менен эле мага чыгышты, биз эмне кылабыз? Тиги посольствого барабызбы? Мен айттым, биздин өзүбүздүн элчилигибизге баргыла, ошолор силерге жардам берет деп. Ушундай өкүнүчтүү окуялар бизде аябай көп. Эгерде биз өзүбүз ошону ишке ашырып кете турган болсок, канчага түшүшү мүмкүн? Эгерде бизде өзүбүз ошону ишке ашырып кете турган болсок, эми индустар деле мындай да, Индияда болуп атканда деле, мисалы сиз экөөбүз азыр барып, биз 23 000 жасап бергиле деп канча бааны арзан айтсак, алар бизди укпайт. Себеби дегенде баасын кымбат айтса дагы, айтып атпаймынбы, бул деген как бизнес сыяктуу да, адамды көп алып барган адамдар менен сүйлөшөт. Сиз экөөбүз менен алар көп сүйлөшө беришпейт да. Анан мен коомум бар, мен өзүм ушул башымдан өткөн биздин эл жакыр болуп баратат. Үй бүлөсүнүн көчөдө калгандар бар. Ушул операцияга келгендегиси болуп атат. Жардам бериңиздер деп врачтарга кирип, жолугушуп, сүйлөшүп жүрүп ошол баага түшүрдүк да. Анан эми мен ойлойм да, мисалы биздин элчилик
мамлекеттер бар да, ошол элчиликтер, биздин мына тышкы иштер министрлиги жана ушул биздин деги эле мына саламаттыкты сактоо ушул биздин бийлик эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүп ушул иштерди жасаса, мамлекеттик деңгээлде бул маселени көтөрсө бир канча эле пайызга төмөндөтүп бериши мүмкүн да. Бизде ошол трансплантацияны жасап баштаса, органдарды алмаштырып баштаса, Бишкекте, Кыргызстанда, анда канча ошол жогоруда айтылып кеткен $20,000 ордуна канча акча кетиши мүмкүн? Эми Өзүбүздө жасаса, болжолдуу. Баягы сиз башында айтып кетпедиңизби, сиз юрист экенсиз, анан бул кесипке бул кандай келип калдыңыз депчи. Мен врач эмесмин. Эми бул маселе ишке ашып, ошо жогорку кеңеш колдоп, анан жабдыктарды алып келип бөлүнгөндө ошол эми муну ошол финансисттер менен медицина тармагынын гана адистери, кесипкөй адистер эсептеп чыкпаса, аны мен эсептей албайм. Ошенткен күндө да бизде арзан түшөт деген. Ошенткен күндө деле арзан түшөт. Эми өзүңүз элестетсеңиз, бир эле кишинин ал сопровождающий менен барат, жанында жандоочусу менен барат, донор барат, бир үйдөн эле 3 киши кетип атпайбы, ошол оорукчанадан барат. Анан алар барганда эле жол киресине эле мына $3,000 ашык кетип атат. Ал жерде пересадкадан кийин гостиницада жашайт. Гостиницасы да күнүнө акча болуп атат, туурабы? Эң эле байкуштар ушу пересадкадан болгон акчасын пересадкага төгүп коюп, аябай шарты жок, ушунчалык начар жерде жашаган биздин мекендештерибиз бар да, ал жерден кайра башка орун жугутуп алышы мүмкүн да. Себеби дегенде Индия мамлекетин кандай мамлекет экенин билесиздер. Ал жерде ушу контраст чоң, тазасы да бар, байы да бар, жакыры да бар, баары аралаш. Анан климаты ысык. Ал эми бир аз акчасы бар, бир туугандары жардам берген үй бүлөлөр болсо, алар бир аз жакшыраак гостиницаларга жатат. Ошонун баары чыгым болуп атпайбы? Анан 6 айдан кийин бир кандайдыр бир жери ооруп калса, же бир ошол дарыларды коррекция кыла турган болсо, Индияга барыш керек болуп калат. Ошонун баардыгы акча Индияга кетип атпайбы? Биринчиден биз акчаны Индияга алып барып төгүп атабыз. Ал деген инвестиция, бул дагы көп, азбы көппү инвестиция, себеби ошол эле частный клиникалар мамлекетке налог төлөшөт. Туурабы? Ошону бизге алып келип койсо, элге да жакшы болмок, мамлекетке да жакшы болмок. Элге арзан түшмөк. Мисалы, Нарын, Талас, Ош, Баткенден эле самолет менен учуп келет. Азыр 2,5 миң сом болуп атабы самолеттун билети. Учуп келет, өзүбүздүн эле мамлекетибизде жасалат. Ертең дагы бир коорчулук болуп кетсе, кайра келишти. Кайра өзүбүздүн мамлекетибизде эле ушул Бишкекке келип дарыланышат. Айла жок, кетип атпайбы, Индияга барып атпайбы, мына жан керек экен. Эми азыркы тапта ушул жогорку кеңешке аракет кылып атам деп атасыз, ошол депутаттарга жогоруда мыйзамды алып чыгуу жана аны демилгелеп, аны ишке ашыруу боюнча. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги кандай кадамдарды кылып атат? Анткени бул түзмө-түз алардын иши да. Алардын ошол министрликтин ошол эле системаны да коелу, жалпы системанын аракети кандай болуп атат? Кабылдап атабы же алар тескерисинче бул жаңылыкка каршы чыгып атышабы? Эми мен операция болуп келгенде, мен мурдагы министр Батырбековго киргенмин. Батырбековго киргенде ал киши аябай колдогон. Аябай колдоп, биз бул демилгени, мен өзүм деле ушул Турцияда иштеп келгенмин. Бул демилге аябай жакшы демилге экен, бул деген бизге керек бул маселе. Бирок бүгүнкү күндө толук кандуу депутаттар колдоп берген эмес. Ошондуктан биз муну ача албайбыз деп, аракет кылабыз деп, ушул аракет кылып баштаганда эле ал киши кетип калып, эми азыр жаңы могул Алымкадыр Бейшеналиев деген министрибиз отурат. Бирок бул министрге азыр трансплантация боюнча биз кайрыла элекпиз. Былтыр ковид убагында баардык больницалар ковидке жабылып кетти. Ковидке жабылып калды, анан ошондо деген ичинде деген момундай суусу менен толгон, арыктап, баягы териси, денеси сөөгүнө жабышып калган ушундай оор акыбалдагы биздин гепатит оорукчандарыбыз. Ошо мен коом ачкан үчүн, мен врач болбосом дагы мага күндө жүздөп, ондоп эме чалып атышты да, эмне кылабыз, кайда барабыз деп. Анан ошол убакта мен Алымкадыр Бейшеналиевке кирдим. Ага, эч жок дегенде бир 10 койкалык бизге место ачып бергиле, гепатологияны калтырып койгула, ачып койгула десек, ковид күтө тургула, ковид бүтсө, анан биз муну ачабыз деди. Эми өзүңүз элестетсеңиз, ковид деп биякта канча адам өтүп кетти биздечи, ошолорду күтүп атып. Анан былтыры ошо мен таң калам да, ошол ковид убагында Россия Федерациясынын чоң борбору болгон Москва шаарында ошол инфекционный больница ковидке жабылып атыптыр да. Ошол инфекционный больница, гепатология иштеп эле атыптыр. Анан бизде келип ошол бизде гепатология деген такыр жок бизде.
гепатолог, инфекционист врачтарыбыз бизде жетишерлик эмес. Же бир кандайдыр бир башка баягындай кандай деп коет, баягы узкая специальность деп коет го, башка специальностьтан ошо переквалифицироваться этип азыр инфекционист болуп алгандар бар да. Адистигин алмаштыргандар. Адистигин алмаштырып, ошондо инфекционист болуп алгандар бар да. Анан бизде ушундай врачтарыбыз да бар. Интернеттен кайсы дары чыкса, подопытный кролик сыяктуу ошонун баардыгына бере берет да. Ал деген ал бизде лабораторияларыбызда так диагноз кое албай атат. Мындай айтканда, грамотный диагноз коюп, грамотный лечение бизде жок гепатитте. Пересадканы айтпаганда дагы. Пересадканы айтпаганда деле биз өзү ушул пересадкага жеткирбей эле толук кандуу диагнозду коюп, ошону бир жакшы бир адискөй врачтардын лечениясын жасап, ошол пересадкага жеткизбей эле коюу маселеси өзү бизде жок Кыргызстанда. Пересадканы айтпай туруп эле, туура айтасыз. Эми азыр ушул кайрымдуулук ишиңиз жогорудагыдай ошол оорулуулар менен иштеген ишиңиз жөнүндө сөз кылдык. Эми биз сизди билебиз, ошол партиялардын бири менен кандидатураңызды коюп, азыркы тапта ошол партиянын тизмесине турасыз. Эгерде дагы ошол азыркы тапта мандатка ээ болгон адамдар орун алмашып кете турган болсо, жылышып кете турган болсо, эртең сиз депутат болосуз. Депутат болгондо бул мыйзамды жанагы ушул боор алмаштыруу, же болбосо башка органдарды алмаштыруу боюнча сизде мыйзамыңыз даяр да азыр? Мындай да. Эртең эле барып, эртең депутат болуп калсаңыз көтөрүп чыкканга. Туура айтасыз, мен бир эле быйыл эле эмес, мен былтырдан Мекенчил партиясынан кандидат болгом, ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасынан. Мен дагы өзүм пересадка болуп келгенмин, айттым го сиздерге. Анан ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо иретинде азыр биздин мыйзамда бар. Ошо тизмеге мүмкүнчүлүгү чектелгендердин кошуш керек. Бирок тилекке каршы ошо мыйзам биздин ошо мыйзамыбыздагы Конституцияда туура эмес кабылданып калыптыр. Эмне үчүн тизмеге эле киргизет? Ал эми жакшы мандат алган, мандатты көп алган партиядан эмне үчүн ошол жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди киргизбейт? Мен ушунусуна аябай таң калдым да. Бул деген мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргобой койгондугу болуп жатат да. Себеби деген тизмеге киргизет, а бирок сөзсүз түрдө гендер аялдар болуш керек деп аялдарды киргизген, ал эми мүмкүнчүлүгү чектелгендер кирсин сөзсүз түрдө деген жок болуп атат да. Анан ошондуктан баш ооруган менен баш оорубагандын иши жок болуп, азыр мына бизде мамлекет тарабынан берилип аткан ошол отторженияга каршы дарыларыбыздагы тендер деп коет. Тендерди өзүңөр түшүнөсүңөр да. Бул туура эмес, портал аркылуу келүүчү дарылар болуп атат да. Ушул да туура эмес өтпөй калып, мына былтырдан бери 7-8 айдан бери биздин ошол отторженияга каршы дарыларыбыз келбей, бүгүнкү күндө жарандарыбыз 2-8 деген көрсөткүчкө түшүп кетип атат. Такралимус бул отторжение 5-тен 6-дан ылдый болбош керек. Дары жоктугунан 2-8ге түшүп атат. Анан ошондуктан кем дегенден дагы жарымына түшүп. Кем дегенден дагы такыр жарымына түшүп кетип атат да. Такыр жарымына түшүп кетип атат. Бул деген орган отказ берип атат деген сөз да. Анан биздин ошол оорукчандар, байкуштар группа болуп алып, жогорку кеңештин алдына барышат, Минздравдын алдына барышат. Макул, карап беребиз дейт. Жогорку кеңешке чыгып, ушул адамдар келип кайрылып атат, ушуну министерствого тапшырма бериңиздер деп коет, бирок чынында ошонун аркасынан күйүп түшкөн киши жок да. Мисалы, мен ошол жерге барып отуруп калсам, мен азыр биринчи кыйкырып чыккандагы көтөргөн маселем ушул болмок. Трансплантация органов, анан жанагы чет мамлекеттен келген ошол операция болгондорго бекер дарыны берүү, ушул маселеси болмок. Анан баягы сиз айткан суроо боюнча, мен өзүм эле депутат болгондо бул маселени көтөрөйүн деп күткөн жокмун, себеби адамдардын өмүрү кетип атат. Өлүм менен өмүрдүн ортосундагы маселе. Ошондуктан мен өзүм эле депутат болгондо эмес, элдин кыйналып аткан акыбалын көрүп, бүгүнкү жагдайды көрүп, мен уже депутаттарга ал мыйзамды алып кирип бердим. Колдоп атышабы азыр? Колдоп бериңиздер баягыдай болуп, макул карап көрөбүз болуп атышабы, же чындап ошо киришкен депутаттар барбы? Өзүмдүн жердешим, иним аябай грамотный медицина тармагында иштеген Маткеримов Айбек деген балабыз бар. Бизден ошол жакында депутат болуп келди, Ата журт фракциясынан. Биз саясаттан сырткарыбыз. Кайсы фракциядан болсо дагы ошол кесипкөй адамдар болсо ошолорго беребиз. Мен ошол балага бүгүн алып кирип бердим. Сен медицина тармагында иштеп жүргөнсүң, түшүнөсүң, ушул маселени көтөр деп. Эже мен бул маселени фракцияга коем. Анан мүмкүн болушунча эрте карап көтөрүп беребиз. Бул чукул карала турган маселе экен. Бүгүнкү күндө элибиз тим эле аба менен суудай бул мыйзамга ушундай көздөрү чачырап турган кез экен деп кабыл алып калды. Эми бул нерсеге биз жакшы ниет кылалы. Эртең дагы ушундай ооруп турган
жарандарыбыз боло турган болсо, бир туугандарыбыз боло турган болсо, аларга да пайдасын берсин. Келечекте бизде дагы ушул органдарды алмаштыруу жана ошондой эле аларды кароо, реабилитациялоо жана ошондой эле алардын абалын жакшыртуу колубузда турат деп ишенем эле. Сизге бизге келип маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде чындап эле көпчүлүк трансплант ошол органдарды алмаштырат десе, сөзсүз түрдө коркунучтуу менен коштолуп келет. Чындап эле көчөдө кетип бараткан бирөөнү кармап алып, органдарын алып сатып жиберет, же болбосо күчтөп алып коет, бирөөдөн сатып алат. Түрдүү версиялар бар, бирок азыр сиз түшүндүргөндөй, эгерде буну ишке ашырып жибере турган болсок, анын дагы чектөөчү, мындайча айтканда мыйзамсыз аракеттерди чектөөчү өзүнүн куралдары, каражаттары бар экен. Талаптары чоң. Талаптары бар. Эми эртең дагы бул маселе болуп кала турган болсо, сизге кайрылалы, дагы кененирээк өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө сайттын окурмандарына маалымат беребиз деп ишенебиз. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда ушул саламаттык сактоо тармагындагы маселелерди, тагыраагы органдарды алмаштыруу, андагы тоскоолдуктар, аны кантип жеңебиз жана эгерде биз жеңип ушул өзүбүздүн өлкөбүздө органдарды алмаштырууга аракет жасап, аны ишке ашыра турган болсок, жарандарыбызга, ооруларга кандай пайда болоруну сөз кылдык. Биздин коногубуз Канымбүү Карабаева болду.